Жеңи жок акын жаңыдан ырдап чыкканда өзүнүн бир топ жолдоштору менен Аксынын Кербен базарына барып калса, ал жерде таш көмүрдүн үстүндөгү Ак суу деген жерден келген атактуу чоң ырчы Нурмолдо элди чогултуп алып, мындай деп ырдап аткан экен. Шарият оголунда, пайгамбардын жолунда, Кудай деген пенденин касиети сонунда, Алла деген кар болбос, а дүйнөдө зар болбос, Кудай деген кар болбос, көрүстөнү тар болбос, пайгамбарга дос болор, барсаба чалыяр, буйругундан ошонун бүт макулук жаны бар, периштелер башкарган бейиш деген жайы бар, ажал жетип өлүш бар, кара көргө көмүш бар, шейит болгон кишиге акыретте бейиш бар, бейиш толгон жемиш бар, жейин десең тегиз бар, кожолорго кол берсең, зекет пулду мол берсең, колдоп кетер сооп бар, Кудай жүзүн көрүш бар, нурдун кызын өбүш бар, айткан сөзгө кирбеген, зекет пулун бербеген, күнөөлүүнүң өткөрбөй, кыл көпүрөдөн иргеген, кереметин мындан көр, күнөөкөр пенде билбеген, тозок деген от болот, күйүп турган чок болот, казып койгон ор болот, киши чыккыз тор болот, тарткан шоруң чоң болот, зекет пулдун пайдасы а дүйнөдө чоң болот, каза жетип өлгөндө, казып көргө көмгөндө, сурак кылчу периште, сурданышып келгенде, анкүр манкүр өзү бар, миң бир аяз сөзү бар, чекесинде жапжалгыз, чоктой кызыл көзү бар, колдорунда көтөргөн, оттон соккон күрүсү бар, күнөөсү көп кишини күрстедире бир салар, күлдөй сөгүн талкалар, көп зекет берсең кечирип, кыл көпүрөдөн өткөрүп, көп азаптан калкалар. Деп Нурмолдо ырдап атканда, жеңи жок акын жанына бастырып барып, комузун күүлөп, биринчиден учурашып, экинчиден суроо салып ырдап жиберет. Assalamu aleykum Aksel'de çenun aldayar, Ak şariat jönünün ayttың сөздү daптаяр, Anık jolun İslamdın açkan deysin paygambar, Paygambarga dос бекен, барсаба чалыяр, Буйругунда деп айттың, бүт макулук жаны бар, барсаң орун кең бекен, периштелер башкарган бейиш деген жайыңар, каза болгон кишиге казган көрдүн ичинде, кайсыл жыргал шани бар, опсуз айткан сөзүңдө, орою суук мани бар, ак эшеңге кол берген, акча пулду мол берген, көрөт бекен Кудайда көп дүнүйө малдуулар, көпкөн көпө салдуулар, салтанаттап мактаба, сатып алсаң акчага, биздин жерде эмес го бейиш деген жайыңар, асемдикке кийгениң анжияндын баркыта, ыкылас Куран шарият, ырларыңдын жартысы, тозок менен периште, сөздөрүңдүн арткысы, эң жаманың адаттын, ушак айткан калпыча, эл жактырсаң айтканын, өнөр поздун баркушу, жапыраңда ырдайсың, тозок менен бейиштин, колуңдан окшоп ачкычы, аны өзүң окшойсуң, а дүйнөнүн жарчысы, жарык дүйнө бейишим, о дүйнөңдө бар бекен, ушунун бир тамчысы, билип туруп чын сүйлө, бейиш мына бул дүйнө, жер астына барганда, ушул турган жыргалдын, жетпейт сага саркыты, кыйын болсоң жооп бер, ай күн жылдыз аспан жер, айтчы кайдан жаралды, аяламдын жүзүнө, адам кантип таралды, айдан жылдыз чексиз көп, түнө эмне караңгы, ажыратып айтып бер адал менен арамды, акыретке барганда, кара көргө салганда, отко жагып өлүгүн, өрттөйт дейсиң адамды, адам үчүн эте, анча неге карайды, өзүң өлүп көрбөсөң, кайдан билдиң аларды, жаныңды жеп айтасың, жалган ушак кабарды, бул сөзүңгө ишенип, бургум келбейт санамды, отко салып өрттөсө, опсуз кыйнап жектесе, ошончолук адамдан көргөн бекен залалды, өткөндөрдүн чеги жок, өзгөрүлгөн шеги жок, бир дага бар деги жок, ой жүгүртүп ченесек, байкап көрсөк алдага, пайгамбардан калганбы, башыңдагы келечек, эркек кийбейт биз жакта, эси мунун келинчек, ыксыз жалган ырдабай, ырдын намын булгабай, элдин башын маңгылбай, эл ичинен чыгып кет, дубана болуп агыргын,
минип алып көгешек акын болсоң элдирда берекелүү кол ачык өнүп өскөн жердирда калка болгон калкына элди баккан эрдирда угуп туруп ырыңды ачуум кайнап келдим да адилет ким кара ким айтышалы кел мында акын болсоң тарыхтайт жалганды айтпай аныктайт акын десем молдодой молдо десем акындай кайран ырды кордобой адебиң менен арыгайт жакын болсоң кудайга жардам кылып кедейге суракчыга жооп бер ой тумарын жазып бер бал китебин ачып бер даана сүйлөп чындыкты далил менен айтып бер көзүң менен көрбөсөң көп бериште чогулган кеңешимде жүрбөсөң кереги жок жалгандын акыным кезегиндин ойга айтып бер деп жеңи жок ырдап бүтүп Нурмолдодон жооп күтүп калат. Анда Нурмолдо бул окумал бала экен, мен жеңилдим дейт. Эки жеңи чолок күрмө кийип ырдаган өтө акынды биринчи жолу эл атаңдын көрү ой бул жалаңдаган ырдаса жеңи жок немекен деп ошондон тарта өтө акын жеңи жок аталган экен.